17-ci yıl bardığımızga el üçün toğuculu, yaxşılıklarda, toqçılıklarda alıp gelsin. Жерге өзге тынчтык болсун, элибиз меймандостукта жүрсүн. Мындай каалоо тилек бир гана Нооруз майрамынын символу болуп келген сүмөлөктү даярдоодо айтылат. Уламышка ылайык сыйкыр күчтөн улам пайда болгон бул тамактын өзгөчөлүгү башка тамактарга караганда көп убакытты талап кылып, эрте менен гана атайын бата менен ачууга болот. Мындан улам аны кайнатып аткан учурдагы айтылган каалоо тилектер кабыл болот деген ишеним бар. Бул сүмөлөк көп кызмат талап кылат экен. Биринчи будайды өндүрүп, будай кичине өскөндөн кийин аны сокуга салып, 3 жолу айландырып, майдалап алып, унга аралаштырып, суу менен атала кылып чаябыз. Будайдын магызын. Казанды кызытып, майды куюп, май кызыганда челпек салып, челпегин пиширип алгандан кийин биз бул сүмөлөктү куябыз. Орта Азия элдери белгилеп келген бул майрам кошуналар менен болгон тынчтыкты орнотууга да салымы бар. Баткен облусунда ар жыл сайын Тажикстан жана Өзбекстандан өкүлдөр чакырылып, кыргыздын меймандостугун жана кол өнөрчүлүгүн, ошол эле учурда улуттук тамак аштардын түрлөрүн да даңазалап келет. Чек ара аймактарында мындай жолугушуулар кошуналар менен болгон пикир келишпестиктердин алдын алууга да ролу чоң. Мындай формалдык эмес жыйындарда керек да, мондай чек ара жерлеринде. Себеби азыр көрүп атасыңар, тажик тарап келди, кыргыз тарап аны күтүп алды. Эртең эле эч канча өтпөй ушундай эле иш-чара ал жакта болот. Мындай иш-чаралар канчалык тез болуп туруп, мондай ой пикир алмашып болуп турса, бул кыйла нерсеге баягындай чыр чатаксыз чечүүгө түрткү берет да. Ошол максатта уюштурулган бул нерсе. Сыйлуу конок катары чакырылган тажик эл жазуучусу Мухиддин Хаджаев дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун досу болгондуктан кыргыз элине болгон урмат сыйы жогору экендигин айтып келет. Кылымдардан кошуна жашап, тарыхы жана дини бир эки улуттун достугу ар дайым бекем болуусун максат кылат. У нас родственные отношения идут испокон до Манаса. Биздин туугандык карым-катнашыбыз Манастын дооруна чейин эле болуп келген. Жана бул эч качан үзүлбөйт. Кылымдарга, доорлорго карабай жаңыланып, жаңы түстөргө боелуп өркүндөй берет. Эң негизгиси туугандык катнашыбыз калса болду. Мен жазуучу катары айта алам, мындай мамилебиз кылымдарга созулат деп. Оно останется. Нооруз майрамы биздин заманга чейинки 3000 жыл мурда пайда болгон. 2009-жылы ЮНЕСКОго материалдык эмес маданий мурастар катары катталып, Бириккен Улуттар уюму 21 мартты 2010-жылы эл аралык күн катары тааныган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.